Мугалим кесиптердин улуусу, келечектеги мыкты өнөрпоз саясатчы калемгер Айтор бардык кесиптин чеберлери, өлкөнүн маданий, социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты инсандар кезегинде дал ушул агартуучулардан билим алышкан. Заман ордунда турбайт, жаңыланууну талап кылат. Мындан улам мугалимдердин кесиптик чеберчилигин, билимин өркүндөтүү, ошол эле учурда тажрыйба алмашууну камсыз кылуу максатын көздөгөн сынак жыл сайын салтка айланып өткөрүлүп келет. Mugallimlerдің арасында алдыңкы иш тажрыйбаларды табуу, аларды жайылтуу, чыгармачылык менен иштеген мугалимдерди аныктоо максатында жыл сайын ушул мугалимдер арасында жылдын мыкты мугалими кароосуна өткөрүлүп келет. Мына быйыл дагы ушул февраль айында мектептерде өткөрүлүп, андан тандалып чыккан мугалимдерибиз март айында биз аймактык турларын өткөрдүк. Жылдын мыкты мугалими 2023 кароосуна катышуучулары. Соңку жылдары мугалимдердин эмгеги көз жаздымда калбай, мамлекет тарабынан колдоолордун арбын болушу, өз кезегинде чыгармачылык дем берүү менен жоопкерчиликтүү мамилени талап кылаары талассыз. Анткен себеби келечек ээлеринин заман талабына шайкеш, ошол эле учурда улуттук нарктын өзөгүн айкалыштырып, татыктуу билим тарбия берүү өлкөнүн өнүгүшүн шарттаары бышык. Быйылкы жылдан жакшы бир саамалык башталды. Ушул республикада алдыңкы орунду көрсөткөн мугалимдерибизге баягы акчалай чоң суммадагы акчалай сыйлыктар, квартира мына ушундай коюлду. Негизги максат бүгүнкү күндө мугалимдердин окутууга болгон өзгөртүү, мугалимдерибизди умтулуусун күчөтүү, атаандаштыкты пайда кылуу, ошол максатта мына ушундай иш-чаралар уюштурулуп келет. Мен бул кароосунакка катышканымдын максаты тажрыйба алмашуу. Башка мектептин мугалимдери менен билимдерибизди текшерип, анан тажрыйбаларыбыз менен алмаштырып, бири-бирибиздин сабактарыбызды көрөбүз. Анан билимдүүгө дүйнө жарык дейт. Бул ким билимдүү болсо, бүгүнкү конкурста алдыга озуп чыгат. Анан билимсиз деп ажыратпайм. Бардык мугалим билимдүү, себеби мугалим коомдун күзгүсү. Урматтуу келген коноктор, урматтуу катышуучулар. Буга чейин Баткен район аймагынын 9 айлы өкмөтүнөн тандалып алынган мыктылар сынагы бир нече этапта өттү. Атабайсак ачык сабак менен кошо предметтик тест тапшырып, модератордун даярдаган кырдаалга байланыштуу суроолоруна жооп беришти. Сахнада өзүн өзү тааныштыруу, иш алып баруудагы колдонгон окуу куралдарынын көргөзмөсү да көмүскөдө калган жок. Жыйынтыгында мыкты деп табылган мугалимдер ардак грамоталар, баалуу белектерге ээ болуу менен алдыда өтүүчү облустук турга жолдомого ээ болушту. Эске салсак, аталган сынак райондук билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулуп, билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин райондук комитети тарабынан колдоого алынган. Бермет Манасова, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Ушундай кушмарактар менен Таджикбаев насыйбасын.